Кыргызстан премьер лигасында келе жаткан сезон окуялар жагынан абдан кызыктуу болоорун убада кылууда. Бул Кристинин, Кичин жана Дордойдун тиреши. Маркетологдордун кыялы Ситиге каршы Юнайтед. Акыркы 3 жылдын чемпиондорунун клуб ичиндеги толук башаламандыгы, жаңы долбоорлордун пайда болушу. Жаналардын атын кыйкырган оюнчулар Криштиану менен Келме. Сырттан келген оюнчуларды чемпионатка көндүрүп, бекемдөө жана туруктуулук. Келгиле ар бир команданын 2025-жылы титулга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн баалайлы. Сиздер менен Футбол Бек каналы, бизге катталып жактыруу белгисин басууну унутпаңыз. Абдышата. Бир гана футболчулар эмес, кадрлардын көпчүлүгү команданы таштап кетти. Сезондун аягында командадан жана клубтан эң мыктылар машыктыруучу, оюнчу, бомбардир, жардамчы, дарбазачы. Кошумча иретинде балким алардын ичинде өз позициясында мыктылары Магомед Узденов, Айзар Акматов, Бекжан Сагынбаев, Арген Жуматаев, Куршит Лутфуллаевдер кетип калды. Мен муну катастрофа деп атамакмын. Команда жана клуб ушунчалык кыйынчылык менен түзүлгөн жана күтүлбөгөн жерден баары ыдырап кетти. Буга үчүнчү күчтөр гана күнөөлүүбү, жетекчиликтин алысты көрө албаганды кандайдыр бир роль ойнодубу билбейм. Мага азыр кийинки наамды күтүү абдан узакка созулгандай сезилет. Бирок ошого карабастан клуб Суперкубокту Мурас Юнайтедден пенальтилер сериясына ийип кетти. Кошумчалай кетсек, клуб сезон башталаарына бир жума калганда жаңы машыктыруучуну даярдады. Ага чейинки машыктыруучу менен келишим үзүлгөн. Эгерде сиз 100% бардык премьер лигадагы командалардын арасына бөлсөңүз, анда Абдышатанын лигада жеңүү ыктымалдыгы 6% түзөт. Дордой оюнчулардын көп алмашуусу болду. 3 контроль коюнда жеңилүү. Чемпионго салыштырмалуу бир аз көбүрөөк сакталган тизмедеги оюнчулар жана жакшы трансферлер бар. Бирок командалык ишти өнүктүрүү үчүн убакыт керек. Көп жылдар бою сезон башталганга чейин Дордойдун алтын үчүн күрөшүн так билчүмүн. Бул жолу клуб баардык амбицияларын жоготуп, жаңы реалдыктарга ыңгайлашат деген сезим бар. Чемпиондукту жеңүү ыктымалдыгы менин оюмча мурункуларына караганда бир аз жогору, 10%. Мурас Юнайтед жаңы машыктыруучу жана жакшы салмактуу команда. Алар сезондун ортосунда утулбаган, бирок ишеним артала турган клуб десек болот. Балким бул титулду жеңүүгө эң даяр командадыр. Бирок машыктыруучу чоң роль ойнойт. Болгондо да чечүүчү десек болот. Анын кандай идеялары бар? Алар биздин чемпионатка оюнчуларды тандоого канчалык туура келет? Жана бул идеяларды оюнчулардын өздөрү канчалык кабыл алат? Дагы бир артыкчылыгы өзүнүн стадионун болушу. Эгер баары ойдогудай болсо, анда наамга ээ болуу ыктымалдыгы 18% түзөт. Ал эми бул эң жогорку көрсөткүч. Алай, клубдун өзгөчөлүктөрүн жакшы билген жаңы эски машыктыруучу келди. Келе жаткан сезондо алдыңкы үчтүккө кирүүгө үмүттөнүүгө мүмкүндүк берген абдан жакшы сатып алуулар бар. Бирок атаандаштык абдан жогору болоорун эстен чыгарбабыз керек. Чемпионатка болгон божомолум 9%. Атаандаштык жаратууга аракет кылат деген ишеничтемин. Нефчи. Жакынкы жылдары эле команда биздин чемпионаттын лидерлеринин бири жана эң көп кубок уткан командасы болгон. Ал эми азыр жеңүүчүлөрдүн артында турат. Төмөндө бир гана алга түбөлүктө акыркы кыргыз алтын жана жаштар бар. Сезон аралыгында команда менин оюмча күч алды. Бир топ жакшы оюнчулар кетишти, бирок алардын ордуна эч кандай жаман оюнчулар жок. Жаңы оюнчулар сыноо матчтарында жакшы оюн көрсөтүштү. Бирок Мурастагыдай эле жаңы машыктыруучу бар. Жана кайрадан команда машыктыруучунун идеяларын кантип кабыл алат? Химия өнүгөбү же жокпу деген чоң суроолор бар. Менин божомолум Нефчи Алайдан жогору болот жана чемпиондукка жеңүү ыктымалдыгы 9%. Илбирс жаштар дагы эле эт өстүрүүдө жана дагы деле чемпиондук амбициялардан алыс. Анткени негизги маселе улуттук курама командага кадрларды даярдоо жана Азия кубогунда ийгиликтүү оюн көрсөтүү. Качандыр бир күнү клуб ушундай максаттардан өсүп, чемпиондук үчүн күрөшөт. Бирок менин оюмча бул сезондо эмес. Чемпионаттын болжолу 4%. Ошму. Студенттер быйылкы сезондо Ильёске караганда төмөн болуп, быйылкы сезондо жаңы командалар кошулуп, көптөгөн студенттер да аскырып кетти. Ошондуктан Ошмуга мындан да кыйын болот. Чемпион болуу ыктымалдуулугу 3% деп ойлойм. Талант. Быйыл команданын өзүнүн стадиону болот. Клубду чоң жетишкендерге жетет деп ишенем. Команда сезондо бирдей шартта ойноп, тажрыйба топтоп, алдыңкы үчтүккө жакын орун үчүн көптөр менен күрөшөт. Бирок оюнчуларды тандоо, урматтоо менен чемпиондук сапатта эмес. Менимче таланттын лигада жеңүү мүмкүнчүлүгү 4%. Алга, өлкөдөгү эң эски клуб. Бул команда дагы кандай сыноолордон өтүшү керек. Быйыл гана клуб акыры өзүнүн стадионуна ээ болот. Чемпионат башталганга чейин эч нерсе жок. Башкы машыктыруучу тууралуу эч белгисиз. Анда ал титулду кантип талап кылат? Менимче 3% ыктымалдык команданын сезонго даярдыгын адекваттуу баалоо. Кыргыз алтын. Кара балталыктар басып алып, баарын кырып башташ үчүн эч кандай өлгөлөр таптакыр жок. Жакшы күч же башка өзгөрүүлөр жок. Ат өзгөртүлдү, бирок оюн менен жыйынтык адаттагыдай эле болду. Алтыдагы сезондо да ошондой болот деп ойлойм. Чемпиондук үчүн 3% беребиз. Азия гол. Бул дебютант өзүнүн шамдагы айлыгы менен баарын таң калтыра алды. Акыркы 2 сезондо лиганы утуп алган машыктыруучу. Чоң тажрыйбага ээ режиссер, ошондой эле жылдыздуу клуб, машыктыруучулары, оюнчулар жана башкалар. Кожоюну башкаруу командасын кантип түзүүнү жакшы билген амбициясы бар белгилүү бизнесмен. Пиар сонун болот, менде шек жок. Ошондуктан Азия гол биринчи орун үчүн күрөштө таң калбайм. Менин болжолум 9%. Барс. Лигада эң дымактуу жаңы долбоор, машыктыруучу Кристинин мунун баарын айтып турат. Оюнчулар аты жөнү кандай болбосун, мурунтан эле тирүү легендалар. Жөн гана мыкты. Оюнчулар менен машыктыруучу бири-бирин жакшы билишет. Биринчи раундтар баштап эле алдыга чыгышат деп ишенем.
Бирок биринчи 10 раундтан кийин алар үчүн кандай болот? Медициналык штабтын уюштуруусу кандай? Клубда бардык кандай уюштурулган? Анткени бул түзүүсүз сезондун бүткүл узундугу боюнча ийгиликке таасир этет. Мындан тышкары контролдук оюндардын жыйынтыгы бир аз кооп тундурат. Бирок жалпысынан команда биринчи сезондо чемпиондук үчүн күрөшөт. Мен ишенем. Менин болжолум 15%. Бишкек Сити. Лигадагы бир мыкты долбоор. Бернхард, бразилиялыктар, Криштиану баары кооз көрүнөт. Бирок легионерлер негизинен жашуулуулар деген ой бар. Чемпионаттын лидерлери менен жакшы беттешүүсүн каалайм. Бирок бул клубда бардыгы канчалык олуттуу экендигин биринчи раундда көрсөтөт. Эгерде команда өйдө жакта бекемделсе, анда баары жайында дегенди билдирет. Эгер андай болбосо, ылдый да күрөш күчөйт. Наамал ыктымалдыгы 5%. Өзгөн. Мен жаңылып калышым мүмкүн, бирок колдо болгон бардык жаңылыктарга караганда, команда биринчи сезондо элиталык дивизиондо өз күчүн сынап көрөт. Амбициянын буга эч кандай тиешеси жок. Биз биринчи сезондо ылдый түшүп кетпей, өз ордун табууга аракет кылышыбыз керек. Ооба, сүйлөшүүлөргө караганда быйыл жогорку лигада 2 команда түшүп калат. Бул эмтен эле интрига. Мен болжолум өзгөнүн чемпион болушу 3%. Албетте бардык божомолдор менин божомолум гана. Чынында эмне болору мен чыдамсыздык менен күтүп жаткан ушул укмуштуудай жаңы кызыктуу сезондо ачылат.